Урматтуу депутаттар, реалдуу сектор деген бул келечекте акча кайра кайтып келет деген сөз. Реалдуу сектор деген бул жана инфраструктуралык проекттерге коротуу деген сөз. Мунун баары акча кайра келет. Келечекте мындай бул биринчи жолу бул өкмөттүн муну реалдуу секторго кылып аткан инвестициясы акчанын көп короп аткандыгынын белгиси ушул да. Бул жөн эле цифралар эмес да. Бул Камбар ата КЭС, бул жолдор, бул жана чоң улуттар арасы проекттер, мунун баары Кудай буйрса артында жемишин берет. Биз көптөн бери күтүп атканбыз, мисалы Кытай Кыргыз темир жолу боюнча. Бул жакшы нерселер. Ушуну биринчи баса белгилеп кетким келет. Алмаз Кушубекович, Кыргыз Республикасында жаңы салык түрү кирдиби? Салыктар? Жаңы салык түрү кирдиби? Жок, кирген эмес. Силер болгон нерсе биз мурун чогултуп аткан салыктарды гана чогултуп атасыңар, Ооба, мына 8 эң негизги 8 салыгыбыз бар. Ставкалар да ошондой, и саны да ошондой. Бюджеттин эң негизги киреше булагы эки гана нерсе. Бул салык анан бажы. Ушул жерден жарандар, биздин шайлоочуларыбыз кыргыз элине айтып кетет элем, жаңы салык түрү кирген жок. Жаңы салык түрү кирген жок. Мурундан чогултулбай, кандайдыр себептер менен чогултулбай жүргөн жаңы салыгы менен мурунку салыктарды эле чогулта баштады. Таможня бажыларда коррупция жоголду. Салыкта эми, конечно, кээ бир кемчиликтер болуп атат, алардын баары жоголуп, алдыга жылып атат. Ушул Алмаз Кушубекович. Быйылкыдан эмдиги жылда канча процент өсүш күтүп атасыңар салыктан, таможня? Биз номиналдуу түрүндө 40 миллиарддан ашыгыраак чогултайын деген оюбуз бар. Номиналдуу түрүндө. Темп просто менен 115%дан кем эмес. 3 жылдын ичинде бул көрсөткүч 140% менен келатканбыз. Азаматсыз, мына өкмөт, президентибиз баш болуп, Акылбек Үсөнбекович, сиз жан талашып, салыкты чогултуп, ушу бюджетти бир тыйындан чогултуп, өнүктүрө албай атасыңар. Кээ бир акционерный обществолор тим эле укмуш той берип, офистерин ачып атат. Алмаз Кушубекович, кичине токтотуш керек да мындайларды. Пир во время чумы. Еще аны Фейсбукта жарыялап атышат, кыйрат салгансып. Акционерный обществолор, булар силер толук жеке менчик эмес да булар. Эсиңерге келгиле да мондай кыйын убакта эмне кыласыңар, аны баарын чакырып, коноктун баарын чакырып, Ала тоодо эт берип, Ала көлдөй чык берип, аны эмне кыласыңар аны? Алмаз Кушубекович, токтотуш керек да мындайларды. Же алар частный фирма болбосо, Google болуп кетсе да бир жөн, Emirates болуп кетсе да бир жөн, эми токтотуп мындай кичине жуурканга ченеп бутубузду сунбайлыбы, Алмаз Кушубекович? Акционерный обществолорго айтып коюңуздар. Мындай символический лентаны кесип туруп эле бир чини кофе ичип алып кетип калсын да. Анан ар кандай нерселерди акчаны чачып, көрөбүз го эмдиги жылы счетный палата кандай текшерип, кандай акча короткондорун. Мындан эмдиги жылдан баштап биз акционерлик обществолорду аябай жакшы карашыбыз керек. Да, жакшы акча таап атышат, миллиарддаган. Бирок ошол эле убакта мындай акырын абайлаш керек да. Пандемияда эмне болдук эле биз? Пандемияда эмне болдук эле, Алмаз Кушубекович, экөөбүз билебиз. Бишкекте 500 000 кишини бакканбыз. Мына Бишкектин вице-мэри отурат. 500 000 кишини бакканбыз. Ар бир үйгө продукт жеткирип. Ошондо мен айткам, социалдык защита, социалдык коргоо чөктү, өлдү Кыргызстанда. Больницалар өлгөн ошол убакта, эчтеке жок. Эмнени гана кылган жокпуз, ар бир мектепке барып ачканбыз. Ошолор менен алып калганбыз. Больницаларда ИВЛ аппарат жок, концентраторлор жок. Балбагага машинемди ал, Клексан таап беричи дегендер болгон да. Клексанга 570 берген Lexus. Атамды алып калайын деп. Мына Чынобай Акмулович раматылык кетти. Чубак Досун кетти, өлдү. Бат эле унуттук баанын баарын. Минздрав карабай калдыңар областтагы, райондордогу больницаларды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, пандемия боюнча бир неме өткөрсөңүз, учение көрөсүз ошондой кайсыл министрликте иштеп аткан. Мындай да, урматтуу туугандар. Эдил Байсалов кайда? Парижде, Нью-Йорк, Токиодо жүрөт. Алым Кадыр абам деле Париж менен Бостондо жүрсө керек. Ылдый түшкүлө. Айсыл Дөрүтбаковна, Алым Кадыр Саидович какты? Жооп берсеңиз. Алыксуу Нечемегет эле Күптө больница ачылып атат бүгүнчү. Каякта? Күптө, Үскү көл областында. Негизи ылдый түшкүлө, Байсалов. Алым Кадыр Зурдинович.
Соцблокты реформалаш керек. Реформаны көрө элекпиз биз. Соцзащита өзгөчө, өтө татаал, өтө кыйын. Пандемияда көрдүк. Туура эмес мына, зам министр, маданият министри анда пресс-службада иштегенсиз, өкмөттө. Кырылып калаздадык. Ошон үчүн дагы бир жолу урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар, бюджет жакшы, өнүгүү бюджети реалдык секторго барып атат, баягындай эле тияка бияка жакшы иштер кетип атат. Бирок дагы бир жолу суранам. Министр айым, мен сизге ишенем. Реформа кылыңыз.